Кыргызстандын саясий айдыгында кайрадан оюндар күчөдү. Камчыбек Ташиев, Курманкул Зулушев жана Шакиев бийликти кантип алуунун жолун карап интригаларын токтотушкан жок. Тагыраагы кийинки президенттик шайлоого жаңы талапкерди даярдоо керек деп Жемкор Келдибековду тандашты. Башында негизги талапкер катары Жеңишбек Токторбаевди карашкан. Бирок көп өтпөй, Токторбаевке карата кылмыш иши козголгондо пландары өзгөрдү. Курманкул Зулушевдин демилгесине ылайык Ахматбек Келдибековду тандашкан. Маалым кыла кетсек, Камчы Көлбаевдин өлүмүнөн кийин Ахматбек Келдибеков бир топ убакыт Болгарияда жүргөн. Анын Кыргызстанга кайтып келишине Ташиевдин чакыруусу себеп болду. Февраль айындагы саясий окуялар болбогондо Келдибеков саясатка кайтмак эмес. Бирок акыркы окуялар кырдаалды өзгөрттү. Эми Келдибековдун жемкорлугу тууралуу маалыматты элдин эсине сала кетели. Нива айдаган миллионердин Бишкекте 50дөй батири, Бостери айылында жакымдарына катталган 13 коттеджи бар. Декларациясында эски Нивасын көрсөтүп, реалдуу байлыгын жашырган. 2005 жылы социалдык фонддун жетекчиси болуп турганда, аялы Токтоматова жана бир нече фирмалар менен биргеликте коррупциялык схема түзгөн. Өзүнүн Ротак Бишкек компаниясы аркылуу соцфонддун 21 миллион сомун кымырып, пенсия жана жөлөк пулдардын фондуна ийри зыян келтирген. 2008 жылы мамлекеттик салык кызматын жетектеп турганда, Бишкектин кирешелүү аймактарынан салык чогултуу милдетин Бизнес партнер деген жеке компанияга өткөрүп берген. Мамлекеттик казынага далилденген 3 миллион сом, көмүскөдө далилденбей калган 500 миллион сомдой чыгым келтирген. Ал эми жогорку кеңештин төрагасы болуп турганда, Москва шаарында парламенттин атайын өкүлчүлүгүн мыйзамсыз ачып, туугандарын жумушка орноштурган. Пайдасы жок бул мекемени багууга бюджеттен 10 миллион сом сарпталган. Бул фактылар боюнча убагында кылмыш иши козголуп, Келдибеков күнөөлүү деп табылып соттолгон. Бирок Ташиевдин түз көмөгү менен 2022 жылы анын соттуулугу алынып салынган. Соттуулугун кагаз жүзүндө тазалаганы менен Келдибеков эл алдындагы күнөөсүн жууп кетире албайт. Соцфондду, салык кызматын жана парламентте тоноо менен аты чыккан адам бүгүн өлкөнүн келечегин аныктай турган президенттик шайлоого аттанганы турат. Кайрадан декларациясына Нивасын жазып, артында миллиондорду жашырган коррупционерге өлкө тагдырын ишенип тапшырууга болобу? Эл чындыкты билиши керек. Келдибековдун чыныгы жүзү ушул. Зулушев тууралуу да учка айта кетели. Ташиевди жардан ары түрткөн дал ушул инсан экенин айта кетели. Зулушев 2024 жылы өз каалоосу менен кызматтан кетүү арызын жазганга мажбур болгон. Анткени жаратылыш ресурстары министрлигине караштуу лицензиялоо комиссиясынын ишине кийлигишип сөгүш алган. Бажы тармагында иштеген кайниси болсо коррупцияга шектелип кармалган. Курманкул Зулушев кайнисинин кылмышын жапканга аракет кылган. Бирок президент аны кызматтан алып салган. Дал ошол күндөн кийин бийликке болгон таарынычы күчөп, Ташиевди президент кылуу амалын ойлонгон. Жыйынтыгында камчы кени жардан ары түртүп отурат. Эми Келдибековдун башын айлантып, сени президент кылабыз деп чуркап жүрөт. Анысы болсо, ууруу экенин элдин баары жакшы билет. Бийлик силерге атадан калган мурас эмес. Курманкул Зулушевтай адамдардын жоопко тартылышы учурдун талабы болуп турат. Анткени жеке амбициясы үчүн бирин жардан ары түртүп, экинчи жемкорду болсо, президент кылам деп чуркап жүрөт.